ушул койканын проектисин келиши менен биз бир канча жолу сиздер менен жолугуп окуу семинарларда маалыматтарды берип келдик. Кудай буйрса эми кооператив түзүлдү, печатыңыздар колуңуздарда турат. Эми свидетельствобузду алдык бүт баарын. Кудай буйрса Биз да сиздер менен тыгыз байланышка иш алып барганга аракет кылабыз да. Бизге эмне максат, негизгиси биз сиздердин объемду билишибиз керек. Мисалы үчүн бизде өндүрүлүп аткан жана азыр айтылып кеткен трихедермин, ошол эле биолигин, анан пайдалуу көпөлөктөрүбүз бар да. Трихограмма, златоглазка, жазында афелинус. Мисалы үчүн биздин кооперативге трихедерминден момча бак түп бар, момчаны биз дарылайбыз. Ошону даярдап бергиле десеңиздер, анан биз сиздердин эске алабыз дагы, ошо заявканын негизинде биз камсыздап бергенге аракет кылабыз. Жанагы златоглазка, микробиологиялык препараттардын өзүнүн сроктору кыска да. Буюрса эми ушу проекттин алкагында бизге да ушу сиздерди ошондой препараттар менен камсыздап бериш үчүн буюрса проект жардам берген жатат. Ошо трихедермин айрыкча суроо талап аябай чоң. Өндүрүлгөн продукциялар жакшы баада, органика болуп кетсе, мындан да көп болот. Кошумча баягы нарк чынжырчасы пайда болот дегендейчи. Өндүрүүчү менен сатып алуучунун көлөмү көбөйөт. Өткөндө агротурда деле сиздер байкагандырсыздар, келип кетишпеди. Мына өзүңүздөр кооперативдин жетекчиси айтып атат, уже даркандан 70 гектар менен киребиз депчи. Сиздер менен биргеликте Кудай буйрса иштейли, мындан аркысындагы мына күз мезгилинде дагы ошо препараттарды колдонгонго аракет кылабыз. Суроо жоопту айтып, чогулушса келе калып турсаңар, мондай үйрөтүп койкалар уюштуруп аткан чогулуштарга активдүү бир саат чогулуштук ошо келе калып катышып. Жана оорулардын жоготуп алсак, оору илдеттерин жоготуп, жанагы андан кийинки пландуу түшүм алыш керек болуп атат да. Бир жылы аябай көп байлап гүлдөп, кийинки жылы эс алып калып атат деген. Жок, ошол бир жылы көп байлап, кийинки жылы деген аз байлап чоң болуп калып атпайбы? Ошол жөндө болуп атат да. Мисалы үчүн боореки оошчаган жетишсиздик да, жылда байлаш керек. Тамактын жетишсиздиги. Бир жылы мисалы үчүн былтыр мисалы үшүк алып кетсе, эс алып калып атат. Анан кийинки жылы аябай көп гүлдөп, анан түшүм аз болуп, майда болуп калат. Түшүм көп, бирок майда болуп калып атпайбы? Анан башка чет өлкөлөрдө мындай практика бар да. Атайын ошо органикалык баягы колдонуучу суюктуктар болот экен да. Анан биринчи гүлдөдү да 10 күндө гүл ачып, гүлдөгөндөн кийин чаңдашып бүткөндөн андан кийин ошол чачса, кийинкилер чаңдашпай калат экен да. Бул плановый урожай.